Ашмалтайы чыккан Бишкек мэриясындагы абал. Бүгүн эртең менен кала башчысынын милдетин аткаруучу болуп дайындалган Эрмек Нургазиев 4 сааттан соң кызматынан кол жууду. Өлкө электр энергиясын үнөмдүү пайдаланбаса, жарык автоматтык түрдө өчүп калуу коркунучунда. Бул тариф бул эң негизги баягы каражатта энергия компаниянын өзүнүн мындай жакшы иштешине, башка неме кылышына. Дордойдо товар дагы кымбаттайт. Кытайдан поезд менен келген жүк соодагерлерге жетелек. Буга чейин булардын жол киреси 100 сом, 120 сомдон айланчы. Азыр эми 300-300дөн ашып барат. Кавасаки синдрому Кыргызстанга келди. Өлкөдө 15 бала бул ооруга шектелип, ооруканага жаткырылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Манас эл аралык аэропортунун мурдагы төрагасы Эмир Чокуев кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, Чокуев түркиялык Гата хаба жолдору ва ташымачылык компаниясына эл аралык жүк ташууда жеңилдиктерди берген деп айыпталууда. Мындан улам мамлекет ири өлчөмдө зыянга учураган. 8 февралда Ленин райондук сотунун чыгарган чечими боюнча Чокуев 6 апрелге чейин убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Эске сала кетсек, буга чейин башкы прокуратура Манас менеджмент компания жоопкерчилиги чектелген коомунун жооптуу адамдары тарабынан чет элдик компанияга жүк ташуу үчүн жеңилдиктерди берүү боюнча фактыларды аныктаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматы Жогорку соттун сот департаментинде 2,385 миң сомдук жемкорлук аныкталганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлаганда 2018 жылы IT компаниялардын бири менен жасалма келишим түзүлүп, коррупциялык схеманын катышуучулары ошол акчаны өзүнө ыйгарып алышкан. УКМК ушул эле IT компания Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева айыпталган иште да шектүү катары өтүп жатканын белгиледи. Жана Адилет сот мекемесинин долбоор жетектөөчүсү кармалганын билдирди. Талас облусундагы орто мектептердин биринин директору мугалимдердин эмгек акысынын бир бөлүгүн өзүнө алып турганы аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда директор мугалимдерди жумуштан кетирем деп коркутуп келген. Мектеп жетекчисинин иш бөлмөсүн тинтөө учурунда мугалимдердин жана техникалык кызматкерлердин 9 банк картасы табылды деп айтылат маалыматта. Факты кылмыш жаза кодексинин 320-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча иш-чаралар улантылууда. Манас эл аралык аэропортунун башкармалыгынын төрагасы Бактыбек Сыдыков кызматтан алынды. Бул тууралуу маалыматты ал өзү тастыктады. Сыдыков аталган аба майдандын президенти болуп 2020 жылдын 21 октябрда дайындалган. Бүгүн эртең менен Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Эрмек Нургазиев 4 сааттан соң кызматынан кол жууду. Жаңы дайындалган кала башчысына коомчулук тарабынан катуу сын пикирлер айтылып, анын буга чейинки мүлк талаш жана башка бир катар бейбаштык иштери ачыкка чыкты. Октябрь окуяларынан кийин башаламандык токтобой жаткан Бишкек мэриясындагы бүгүнкү абал тууралуу Тазагүл Эмилбекова баяндайт. Бүгүн эртең менен кала башчысынын милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев журналисттерге атайын маалымат жыйын өткөрүп, өз каалоосу менен отставкага кетип жатканын билдирди. Ал шаардагы кырдаалды иретке келтирүү үчүн гана бул кызматка келгенин, шаар башчысы катары миссиясы бүткөнүн жар салды. Шаар системасы баарын оңдоп иретке келтирип, шаарда болгон көйгөйлөрдү алып чыгып, астына коюп койдум. Жаңы мэрге өтө жакшы жеңил болду. Мен шаарда болгон көйгөйлөрдү алып чыгып эле иреттип, аны менен акча менен бекитип астына коюп койдум. Болду. Иштей бериш керек ал. Акыркы күндөрү баягы мамлекет башчыга же ошол өйдө жакта турган адамдарга жагымыш түшүнбөй аябай эле популистский баягы көп иштерди кыла берди да. Баягы буга чейинки мэрлердин кылып аткан иштерин эле мен кылдым деп өзүнө жасап келген экен. Түлөбаевдин отставкасынан соң 2 айга убактылуу мэрдин милдетин аткаруучу болуп Эрмек Нургазиев дайындалып, шаар бийлигинин жамаатына тааныштырылды. Ал бул кызматка премьер-министр Улукбек Мариповдун буйругу менен келгенин, аны президент Садыр Жапаровдун айланасындагы адамдар түртмөлөгөнүн билдирди. Нургазиев ошондой эле 2 айга кызматка келүүнүн мааниси жоктугун белгилеп, шаардык кеңешке шайлоо өткөндөн кийин
мэрлик кызматка талапкерлигин коюу ниети бар экендигин айтты. Эми азыр мен биринчи результат берейин. Если мен мэрия менен жакшы результаттарга келсек, конечно, көрөбүз да. Временно келген жокмун. Бирок бул дайындоо коомчулукка анчейин жага берген жок. Буга чейин Эмастрой курулуш компаниясынын башкы директору болуп иштеп жаткан Эрмек Нургазиевке мүлк талаш иштери боюнча 6000 адамдын доосу бар экени ачыкка чыгып, интернетте Нургазиев нааразычылык акциясына чыккан аялга кол көтөргөн деген видео тарап жатат. Бул окуя боюнча Нургазиев өзү да комментарий берип, жактоочу айымга жооп катарында күтүүсүздөн кол көтөргөнүн мойнуна алды. Көп өтпөй президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп, жаңы дайындалган Эрмек Нургазиевдин кызматка коюлушу боюнча пикирин билдирди. Албетте, таза жаш идеялуу кадрлар көп. Маектеше келсең, жүзү жарык иштемчил көрүнөт. Мурда кийин бийликте иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп тандаган кадрлардын артында да хулигандык, мүлк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрлигине коюуга мүмкүн эмес. Ошентип бүгүн эртең менен Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Эрмек Нургазиев 4 гана саат иштеген соң кызматынан кол жууду. Кыргыз тарыхында экинчи адам бир күн жетекчи болду. Секунда мэр. Айласыздан кече келдим, эртең кетем деген интермедияны эстеп күлөт экенсиң. Тынымсыз кадр алмаштыруулар, жакшы ойлонулбаган оптимизация, ирилештирүү сыяктуу чалмакейлер эмнеден кабар берет? Шүйкүмү кеткендердин уурулугу кадр бизнес эмеспи? Айта кетсек, шаардык кеңештин азыркы курамынын мөөнөтү 2 айдан соң аяктайт. 11 апрелде шаар депутаттарын шайлоо өтөт. Андан соң Бишкек шаарынын мэрин шаардык кеңеш тандайт. Шаардык кеңештин депутаты Канат Мүзүралиев бийлик мэриянын ички ишине кийлигишүүсүн токтоткондо гана шаарда өнүгүү болорун айтат. Шаарыбыз оңолсун, Бишкек шаары столицасы оңолсун десе, Садыр Нуркожоевич ошол жерде 3 кандидатурабы, 4 кандидатурабы программасы менен ошол шаардык кеңешке жөнөтүп, шаардык кеңешке давление кылбай, ушул маселени чече турган болсо шаарыбыз оңолот. Баягы бизде депутаттардын арасында сөз бар, парашютист коз, парашют менен түшкөн жетекчилер болсо, анда бул маселе эч качан чечилбейт. Анан татыктуу адамды коюш керек. Шаарды оңдошубуз керек. Биздин Кыргызстандын лицосу бул Бишкек шаары да, столицабыз да. Октябрь окуяларынан кийин Бишкек шаардык мэриясы кызмат талашуунун очогуна айланды. Акыркы 4 айда эле шаарда 4 мэр алмашты. Элдик толкундоолордон кийин Жоошбек Коёналиев мэрияны басып алып 2 күн бул креслону ээлеген. Андан соң Азиз Суракматов кызмат ордуна кайтып келип, Нариман Түлеевди ордуна дайындап кеткен. Бирок элдин каршылыгынан соң Түлеев бир жума гана шаар башчысы боло алган. Андан соң Балбак Түлөбаев 100 күн мэрлик кызматты аркалады. Ал эми Эрмек Нургазиевдин шаар бийлигиндеги карьерасы башталбай жатып соңуна чыкты. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Жаңы Конституциянын долбоору Жогорку кеңештин сайтына жарыяланып, коомдук талкууга коюлду. Мыйзам боюнча Жогорку кеңеш жаңы Конституциянын долбоорун колдоп же четке кагып, эгер жактырылса референдум дайындашы керек. Эске салсак, өткөн жылдын 17 ноябрында Жогорку кеңештин 80 депутаты Конституциянын жаңы долбоорун жана референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыккан. Парламентарийлердин демилгеси коомчулуктун катуу сынына кабылды. Мындан улам ошол кездеги президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун жарлыгы менен баш мыйзамдын долбоорун талкуулоо үчүн 20 ноябрда Конституциялык кеңешме түзүлгөн. Алар 27 январда өз ишин жыйынтыктаган. Президент Садыр Жапаров бүгүн көрнүктүү мамлекеттик ишмер Кыргыз СССРнин Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Турдакун Усубалиевдин раритет унаасын мамлекеттик тарых музейине тапшырды. Мамлекет башчысы бул унааны жеке адамдан, Нарын облусунун тургунунан белек катары алган. Усубалиевдин тарыхый жактан мааниси баалуу бул кызматтык автоунаасын нарындык жаран көп жылдар бою сактап келген. Садыр Жапаров өлкөнүн өнүгүшүнө эбегейсиз салым кошкон Турдакун Усубалиевдин жаркын элесин урматтоо менен анын автоунаасын мамлекеттик тарых музейинин балансына өткөрүп берди. Белгилей кетсек, ГАЗ-69 маркасындагы автомобиль Турдакун Усубалиевдин Кыргыз СССРнин Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп тургандагы кызматтык автоунаасы болуп саналат. Кийин бул автомобиль республиканын райондорунун бирине пайдаланууга берилген. Мындай да менин оюм ушул суроо боюнча көп кишилер суроо берет. Эмнеге бердиңиз? Может, кээ бирлер ойлойт кызматка, жагалдануу депчи. Ачык айтканда азыр
өзүмдүн канча жылдан бери өзүбүздүн ата мекенди өндүрүштө кызмат кылабыз. Барыңыздар билсе керек, өзүбүздүн продукциябыз бар. Бул машинаны мен алганда ушунчалык ырымдап, жазатып, бүт тетиктерин жазаткандан кийин койгондо буга чейинки президенттерге деле бермекмин, ачык айтканда. Анда уже алга чейинки президенттер көргөндө аларга уже жагалдануу деген система жок болчу да. Анан бул кишиге мен бергеним себеби бирден бул кишиге берген сөздүн бул элдик президент болду деп айта алам. Биз ал унааны алып келип, ушу музейдин элдер көрө турган жерине коюп берели деген ниетте турабыз. Музейге келген көрүүчүлөр да ошол бардыгы көрүшсүн деп. Анан азырынча биз ушул музейдин кире беришине эле жакынкы күндөрү мындай бир подиум жасап туруп, ошол жерге бир көрүүчүлөргө мындай ыңгайлуу болуш үчүн ошол жерге коебуз. Бирок ал жасалганга чейин биздин ушу улуттук тарых музейдин бир капталында ошол бир сактоочу жайга коюп турууну чечтик. Өлкө электр энергиясын үнөмдүү пайдаланбаса, жарык автоматтык түрдө өчүп калуу коркунучунда. Буга Токтогул КЭСиндеги суунун аздыгы чекке жеткени себеп. Учурда аталган жайда суунун көлөмү 10 миллиард куб метрден ашыгыраак. Мындан 12-13 жыл мурда Токтогул КЭСиндеги суу 7-8 миллиард куб метрге чейин төмөндөп, элге электр энергиясын берүүгө чектөө киргизилген. Кыргызстан дагы ушундай абалга кептелип калбайбы? Каатчылыктан чыгуу жолдору кандай? Айпери Самат кызы жооп издеген. Быйыл мурда болбогондой суткасына 72 миллион киловатт-саат электр энергия колдонулду. Бул өлкөдөгү бардык ГЭС жептерден чыгарган жарыгы. Мындан ашык электр энергиясын өндүрүүгө өлкөнүн азыр чамасы жетпейт. Учурда атылган тармактын 137 миллиард сом карызы бар. Анын көбүн Датка кемин көмөк чордонуна Бишкек жебин реконструкциялоого Токтогул КЭСин жаңылоо сыяктуу долбоорлорго алынган насыялар түзөт. Мындан ашык бериш үчүн жаңы ГЭСтерди куруш керек, жаңы тепловой станцияларды куруш керек. Аны кантип курат эгерде каражаты жок болсо? А эгерде тарифти жанагындай кылып берсек, өзлөрүнүн каражаты бар, анан башка инвестиция алып, башка кылганга негиз болот эле энергия компанияларга. Ошол үчүн бул тариф бул эң негизги баягы каражатта энергия компаниянын өзүнүн мындай жакшы иштешине, башка неме кылышына. Ошондуктан атылган маселени чет өлкөнүн тариф саясатынан үлгү алуу менен карап чыгуу зарыл. Мисалы, айрым мамлекеттерде аярлуу катмардагы жарандарга арзандатылган тариф киргизилген. Ал эми аз колдонгондорго башка, көп пайдалангандарга бөлөк тариф каралган. Кыргызстанда болсо 700 киловатт-саатка чейин электр энергиясынын баасы 77 тыйын. Андан ашык колдонгондор 2 сом 16 тыйындан төлөшөт. Өнөр жай, айыл чарбасы жана бюджеттик мекемелерге 2 сом 24 тыйындан тариф коюлган. Бул башка республикаларга караганда эң арзан баа. Бул өтө төмөнкү тарифте. Мындай тариф бир дагы өлкөдө жок. Анан бизде мындайча айтканда социалдык тариф деп, социальный тариф деп айтылып калынат. Анткени бул тариф жалаң эле экономикалык негиз эмес, бул политикалык негиз болуп кетти. Анткени жогорку кеңештин депутаттары шайланарда же өкмөттүн башка бир мондай неме маселелери чыкканда элдин бардыгы бул тариф жөнүндө кеп айтышат. Анан кийин эми чынында алып көргөндө тариф деген өзү экономикалык негизде болуш керек да. Бизде экономикалык негизде болбой атпайбы? Анан кийин азыр болсо мына канча жылдан бери өкмөт кече жакында биринчи жолу айтты. Оор учурда бардык жактар үчүн электр энергиясынын тарифин жогорулатуу туура эмес. Азыр өнөр жайга гана бааны көтөргөн оң. Мисалы, кен чыккан ишканаларда 1 грамм алтынды казып алууга 40 сомдук жарык колдонулат. Муну сөзсүз көбөйтүү керек. Өндүрүшкө кошсо болот. Өндүрүштөн 40% деп айтып атпайбы? 40% деген бул мына грубо эсептеген 14 миллиард киловатт электр энергия болгон болсочу, где-то 6 миллиард киловатт электр энергиячы бул өндүрүшкө кетип атат деген эсепте да. 6 миллиард киловатт электр энергия 1 сом эле кошкон болсочу 6 миллиард сом түшөт. Бул жана кредиттер жапканга өндүрүшкө болот да. 1 эле сом кошкон болсо. Энергетиктер тарифи бүгүн болбосо эртең көтөрүлө турганын жашырбоо керектигин белгилешет. Алар атылган тармак качан гана өзүн камсыздай алганда нарыкты акырындык менен кайра төмөндөтө турганын айтышат. Азыркы тариф электр энергиясын өндүргөн баадан дагы аз. Мисалы, ГЭСтерден чыккан жарыктын өздүк наркы 18 тыйынга чейин барат. Суу сактагычтан чыккандан кийин ар бир үй бүлөгө, мекемеге, ишканага жеткирип берүү милдети бар. Бул дагы каражатты талап кылат. Азыркы энергия системанын кубаттуулугу ошо Союздун учурундагы кубаттуулук. Андан бери кубаттуулук өзгөргөн жок генерация боюнча. 3700 мегаватт кубаттуулук Союздун учурунда курулуп калган Кыргыз элинин бактысына.
ошол ушул убакка чейин берип атат. Так что бирок ал учурда мындай керектөөлөр бир аз болчу. Генерация боюнча энергосистема өзүнүн чегине жетти. Мындан көптү уже бере албайт. Ошон үчүн жанагы маселе мындан аркы генерациянын кубаттуулугун чоңойтуп жаңы станцияларды куруш керек болуш. Бүгүнкү күндө Токтогул, Күрүпсай, Шамалдысай, Ташкөмүр, 3 коргон суу сактагычы бар. Баары биригип Токтогул каскадын түзөт. Азыр Токтогул КЭСи өлкөдө өндүрүлгөн 3700 киловатт электр энергиянын 1200-ün берет. Аталган жай реконструкцияланып бүтсө, дагы 240 мегаватт кубаттуулук кошулат. Айпери Самат кызы, Гүлчүрө Казымкулов, Нью ТВ. Күн мурун Кытайдан товар ташыган кыргызстандык ишкерлердин 47 контейнерлик товары жүктөлгөн поезддер Үрүмчүдөн Казакстан аркылуу Бишкекке келди. Бирок азырынча бир дагы соодагердин колуна тиелек. Дордой комплексинин кесиптик кошуунунун башчысы Дамира Дөөлөталиеванын кабарлашынча, азыркы тапта тиешелүү мамлекеттик органдардын текшерүүсү ишкерлердин айласын кетирүүдө. Дордой базарындагы сатуучулардын көйгөйү тууралуу кененирээк кабарчыбыз Чолпон Бейшелен кызы айтып берет. Кечээ кыргызстандык ишкерлердин 47 контейнердеги товары жүктөлгөн поезддер Үрүмчүдөн Казакстан аркылуу Бишкекке келди. Бул поезд аркылуу Кытайдан келген биринчи жүк болуп калды. Поездди тосуп алуу иш-чарасына биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков катышты. Ал өз сөзүндө кыргыз тарап мындан ары айына 100дөй, кийин 1000дөй контейнер алып келүүнү уюштуруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын маалымдады. Мындан ары айына 100дөй, кийин 1000дөй контейнер алып келүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Казакстандагы, Кытайдагы өнөктөштөрүбүздүн колдоосу менен ачып жаткан бул транзиттик маршрутубуз ишкерлерибиздин кайрадан жумуш ордуна кайтуусуна өбөлгө түзөт деп үмүттөнөбүз. Бирок Кытайдан келчү товарын заргып күткөн ишкерлердин кубанычы узакка созулган жок. 47 контейнердеги жүк дагы деле соодагерлердин колуна жетелек. Дордой комплекстик кесиптик кошуунунун башчысы Дамира Дөөлөталиеванын кабарлашынча, Казакстандын чек арасы аркылуу келген товар Аламүдүн станциясында укук коргоо органдары тараптан кармалып турат. Мындан улам Дөөлөталиева тийиштүү органдарга жана президентке өз кайрылуусун жолдоду. Биз 7-8 ай албаган товарыбыз 5 күндө келиш бул деген ишкерлерге аябай сүйүнүп тосуп алдык. Бирок эмнегедир Аламидин железный дорога келгенден кийин эле АКСтер, ГКНБ келишип, текшерип, вагондорду жаап, өздөрүнчө баягы истеп арасында бирдеме. Баягы жөнөкөй эле карапайым элдин товарлары, мен ойлойм, аны бат-бат тез арадан тоскоолдук кылбай, ошончо убакыт менен пайдаланып, мен президентке кайрылат элем, Министерство экономика кайрылат элем. Өзгөчө АКСтерди кичине ойлонуш керек да, карапайым элдин товарларын тез арада жүктөрдү бериш керек. Бул маалымат боюнча биздин кайрылуубузга азырынча улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы комментарий берелек. Чындыгында пандемия башталгандан бери Тайырбек Абдиевдин дагы жумушу токтоду. Бир жагынан доллардын наркы кымбаттаса, экинчиден жолдогу тоскоолдуктар ишкерди жүдөтүп бүттү. Эми болсо минтип вагон менен келген товарын ала албай бара. Азыркы 47 вагон ичинде бар биздин да товарлар. Азыр бизге ушу пандемияда жол аябай кыйын болуп, жол тоскоолдуктар көп болуп атат. Ошону бизге өкмөт чечип берсе жакшы болот эле. Бизде алды 8 айдан бери товар ала элекпиз. Көп товарларыбыз сезон убагына жетпей кечигип калып атат. Ошол жол маселесин чечип берсе жакшы болот эле. Кытайдагы товарды Казакстан аркылуу алуу аргасыз самал болууда. Товардын тез келүүсүн эле камсыздабаса, кыргыз ишкери үчүн пайдасы өтө аз. Анткени ортодо Казакстандын өкмөтүнө салык иретинде каражат ташталат. Натыйжада бажы алымдары дагы кескин жогорулаган. Бир товарды Кыргызстандын рыногуна алып келүү акысы 2-3 эсеге чейин өскөн. Буга чейин булардын жол киреси 100 сом, 120 сомдон айланчы. Азыр эми 300-300дөн ашып баратат, 320га чейин. Өтө кымбат да, двойной кымбаттап атат. Двойной кымбаттаганда биз да кошобуз дагы клиенттер алгандан алып барып саткандан коркуп атат да. И башка жактан дагы келген клиенттерибиз жок азыр мурдагыдай. Мурда бүт Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандардан бери, даже эмелерден бери келчү, Россиядан бери. Азыр андай клиент жок, өзүбүздүн Кыргыздын жергиликтүү калкы дагы буга
чыдабай жатат да. Ошондуктан бизге самый главный растаможканы арзандатып бериш керек. Еще через торгарт гана бизге выгодный болуп атат. Андан башкасы өтө проблема экен. Эми Кытай кийимдерин мурдагыдан дагы кымбат алып калышыңыз толук мүмкүн. Эске салсак, Кытайдан товар буга чейин автомашина менен ташылчу, бирок пандемияга байланыштуу чыгырлар жабылып калгандыктан соодагерлер товарын алып келе албай жатышкан. Буга чейин Кыргыз-Кытай чыгарасындагы Торгарт жана Эркештам өткөрмө бекеттеринде бир күндө 300 автоунаа өтчү бекеттен учурда 5тен ашыгыраак гана өтүп жатканы маалым. Чулпон Бешилен кызы, Тынчтык Гүлбаев, Нью ТВ. Кытайдагы жаңы жыл майрамына байланыштуу Торгарт, Эркештам унаа өткөрүү пункттары убактылуу жабылат. Бул тууралуу чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Торгарт өткөрүү пункту 2021 жылы 11 февралда жабылып, 15 февралда кайра ачылат. Эркештам унаа өткөрүү пункту 12 февралдан 16 февралга чейин убактылуу жабылат. Эске сала кетсек, Торгарт, Эркештам унаа өткөрүү пункттары Кытайдан Кыргызстанга товарларды алып өтүүгө гана уруксат берген өзгөчө алгоритм боюнча иштеп турат. Кыргызстанда 15 бала Кавасаки синдромуна шектелип, ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Тилекке каршы жайында таажылуу вирус менен симптомсуз жеңил формада ооруп, суук түшкөндө пост-ковидтик синдромго чалдыккан балдар көбөйүүдө. Кавасаки синдрому жана бул ооруга чалдыккан балдардын абалы тууралуу кесиптешим баяндайт. 28 бала Кавасаки синдромуна шектелип ооруканага жаткырылды. Алардын ичинен 15-нин диагнозу такталды. Дарыгерлердин айтымында 13 бөбөк кошумча диагностикадан өтүп текшерилип жатат. Азыркы тапта бул илдетке чалдыккан балдардын абалы канааттандырарлык. Аталган синдромго кабылган балдардын эң кичүүсү 2 жашта болсо, улуусу 16 жашта. Этот синдром. Негизи бул синдром тууралуу 3-4 айдан бери айтып келе жатабыз. COVID-19 менен ооругандан кийин иммундук система жабыркап, ал жүрөк, кан тамыр, булчуң, нерв системасына таасирин тийгизет. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаев жаз мезгилине чукулдап калганда вирустук инфекциядан улам пневмония менен көп бала жабыркаарын белгилейт. Айтымында оорукана 3 кабаттан турса, азыркы тапта анын теңинен көбүндө пневмониядан дарыланып жаткан балдар. Азыркылардын ичинде абдан катуу ооругандары бар, бирок ошо дарылангандан кийин кичине акыбалдары жеңилдеп калды да. Бул эми өмүрүнө абдан коркунуч туудурган оорулардын бири да. Бул эми көбүнчө бул жугуштуу эмес. Бул ошо азыркы учурда Кавасаки синдрому окшош синдром, бул баягы азыркы бизге түшкөндөрдүн көбү ковидтин ар кандай түрлөрү менен ооруганда жеңилтирүү же болбосо белгилери жок системасы менен. Кавасаки бул COVID-19 инфекциясынын күчөп кеткен бир түрү. Бул илдет адамдын терисинен байкалат. Кичинекей баланын таманы, алаканы шишип, кан тамырлары жарылып, денесинде кызыл тактар пайда болот. Дене табы көтөрүлөт, бирок ооруну так аныктоо үчүн сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылуу керек. Естественно, Мындай учурда диагнозду өз убагында коюу баланын айыгып кетүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Ата-энелер балдардын иммунитетин түшүрбөй, туура тамактанууга үндөсү зарыл. Айта кетсек, 9 февралга карата өлкөдө 150дөн ашык бала ооруканада пневмония диагнозу менен дарыланууда. Алардын жарымынан ашууну оор абалда. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Таажылуу вирустун жаңы штаммы башка өлкөлөрдө жайылып жаткандыгына байланыштуу Кыргызстанда эпидемиологиялык абалды туруктуу дегенге болбойт. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев өлкөдөгү эпидемиологиялык абал боюнча маалымат жыйында билдирди. Бүткүл дүйнөлүк Саламаттыкты сактоо уюму Европа өлкөлөрүндө таажылуу вирус инфекциясынын жайылуу темпи төмөндөгөнүн билдирди. Бизде дагы илдеттин жайылуусу мурдагыдай жогору эмес, бирок күн сайын калк арасында ооругандар аныкталууда. Бул туруктуулукту билдирбейт. Ошондуктан коюлган санитардык талаптарды аткарууну улантуу керек. Калктын көпчүлүк бөлүгү мындай талаптарды аткарбай жүрүшөт, деди министрдин орун басары. Борбордогу троллейбустардын санитардык абалы текшерилди. Москва Байтик Баатырдагы аялдамадан токтогон ар бир троллейбустун санитайзери айдоочулардын, жүргүнчүлөрдүн бет каптарынын бар же жок экени көзөмөлгө алынды. Аталган талаптарды аткарбагандарга Бишкек троллейбус башкармалыгынын кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Пока эрежелерди бузгандарды көргөн жок. Сөзүңүздөр аба ырайына байланыштуу көрүп атасыздар. Бир аз
санитарлык немелер. Күнүнө где-то бир 110 троллейбусқа чейин чыгат. 110-120га чейин. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз, саламатта туруңуздар.